Кыргыз-Тажик чегарасында абал туруктуу, бирок чыңалуу бар. УКМК төрагасы Баткендеги абал боюнча маалымат берди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Самаркандтагы саммиттин алкагында ишке ашкан макулдашуу. Айлыгы жогорулаган эл өкүлдөрү, кызматтык унаа алган депутаттар. Кыргыз желегин дүйнөгө тааныткан спортчулар Мекенге келишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күнжөрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чегара кызматы 15 сентябрда кабарлагандай, Кыргызстан менен Тажикстан чегарага тартылган кошумча күчтөрдү алып кетти. Мунун алдында эки өлкөнүн чегара өкүлдөрү соңку жаңжалга байланыштуу жолугуп, кырдаалды жөнгө салууну макулдашкан. Чегара кызматынын маалымдашынча, Кыргыз-Тажик чегарасында кырдаал салыштырмалуу туруктуу, түн тынч өттү, кандайдыр бир окуялар катталган жок. Чегарадагы кырдаалга эки өлкөнүн күч кызматкерлери биргелешип көзөмөл кылууда. Ал арада улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусуна барып, адегенде облус башчысы жана күч түзүмдөрү менен биргеликте жабык эшик артында жыйын өткөрдү. Андан соң Кыргыз-Тажик чегарасындагы акыркы абал боюнча журналисттерге маалымат берди. Айтымында чегара тилкелеринде абал тынч болгону менен чыңалуу бар. Ок атышууда негизинен 5 жерден биздин чегарага чабуул коюлду. Анын 4-өө аскердик имараттарга болсо, бирөөсү жарандык объект болгон. Андан Самаркандек жерлигинде 10 жарандын имараты жабыркаган жана 4 жаран ар түрдүү жаракат алган. Кечээки чегарадагы чырдын негизги өзгөчөлүгү булардын жарандар жашаган аймакка кол салгандыгы болуп жатат. Бул өтө кооптуу жана мыйзамсыз аракет, дейт Ташиев. Булар негизинен биздин граждандык объектлерге кол салгандыгы болуп атат. Бул өтө кооптуу жана бул эч кандай бир правилага жатпайт. Биз муну өтө туура эмес кабыл алдык жана эгер мындан ары да ушундай боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө булардын ошол адекваттуу түрдө чараларды колдонобуз. Өтө кооптуу деп айтышыбыз керек бул маселени. Ошол эле мезгилде биздин чегара кызматы күч структуралуу толук бойдон бардык ситуацияларга даяр. Мамлекетибиздин чегарасын коопсуздугун толук бойдон коргоп сактап калганга күчүбүз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы жетет. Бишкектин Октябрь райондук соту 15 сентябрда Кумтөргениндеги коррупцияга байланыштуу кармалган улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин башчысы Теңиз Бөлтүрүктүн бөгөт чарасын карап, аны 10 ноябрга чейин камакта калтырды. Жактоочусу ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында болорун билдирди. Теңиз Бөлтүрүк сот залында журналисттерге өзүнө козголгон кылмыш ишин акылга сыйбаган иш деп айтты. Ошондой эле коррупциялык иштерде ага шылтоо негизсиз экенин билдирди. Аталган соттун чечими менен Бөлтүрүк менен кошо камалган Айша Гүл Фронтбек кызы Жаналиева 2 айга, Рыспек Токтогулов болсо 1 айга номер 1 тергөө абагына камалды. Башкы прокуратура 13 сентябрда Бөлтүрүк Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу камалганын билдирген. Аны менен кошо жабдуу боюнча адис Айша Гүл Фронтбек кызы Жаналиева каржы башкармалыгынын директору Рыспек Токтогулов кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кызматынан четтетилген энергетика министри Доскул Бекмурзаев декларацияда айрым кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүн толук көрсөткөн эмес. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, буга чейин көзөмөл органы министрге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Өз кезегинде министр энерго секторго киргизген тартиби баарына жакпай калганын айткан. Бүгүн башкы прокуратура энергетика министрлигинин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн айрым кызмат
адамдары тарабынан жасалган кылмыштардын негизинде 32 кылмыш иши козголуп, келтирилген зыяндын жалпы суммасы 889 миллион 54 миң 197 сомду түзгөнүн билдирген. Ошондой эле көзөмөл орган Бекмурзаев салык кодексин жана мыйзамдарды бузуп, 2022 жылы ага жана анын жакын туугандарына таандык болгон кирешелер, чыгашалар, мүлк жана милдеттенмелер боюнча декларация тапшырбаганын белгилеген. Ошондой эле министр 2021 жылы мамлекеттик салык кызматына тапшырган декларациясында айрым кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүн толук көрсөткөн эмес. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 28 апрелдеги чечими менен мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адилет Кубанычбеков кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Бул тууралуу соттун маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда бажы кызматынын мурдагы жетекчиси 1 миллион сом өлчөмүндө айып төлөөгө милдеттендирилди. Адилет Кубанычбеков быйыл январь айында кармалган. УКМК бажы кызматынын жетекчилиги товар импорттоого катышкан жеке компанияларды коргоп, жеңилдетилген шарттарды түзгөнү, бажылык тариздөө мыйзамын одоно бузганы, үзгүлтүксүз пара алып туруу үчүн товарларды жашыруун схемаларын колдонгону, жеке байлык топтоо максатында инвестор компаниялар көрсөткөн бажы кызматтарынын баасын негизсиз ашырганы аныкталган. Бул фактылардын негизинде кылмыш иши козголуп, анын алкагында Адилет Кубанычбеков шектөө катары кармалган. Быйыл март айында мамлекетке келтирген 51 миллион 220 миң сом зыянды кайтарганы белгилүү. Ошондой эле кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча аныкталган фактыларды мойнуна алганына байланыштуу баш коргоо чарасы үй камагына өзгөртүлгөн. Бишкектеги өнүктүрүүчүлөрдүн биргелешкен жогорку штабынын төрагасы кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган кылмыш ишинин алкагында кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтерди жасалмалоо беренелери менен эки жарандын ишенимдерине кирип, өзүн Бишкек мэриясынын кызматкеримин деп тааныштырган жаран кармалды. Ал буга чейин Борбор калаадан жер тилкелерин бөлүп берүүнү убада кылып, ири суммадагы акча каражатын алып жүргөн. Ошондой эле жабырлануучуларга турак жайларды куруу үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча жасалма документтерди бергендиги аныкталган. Учурда кылмышка шектөөнүн ушул сыяктуу башка фактыларга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүрүп жатат. Салык кызматы 10 күндүн ичинде 255 рейд өткөрүп, транспорт салыгын төлөбөгөн 618 айдоочуну аныктады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Жалпы 12696 транспорт каражаты текшерилген. Салык төлөбөгөн 618 айдоочуга 618 миң сом айып салынып, анын 461 миң сому өндүрүлдү. Салык кызматы айдоочуларга кайрылып, транспорт салыгын төлөөгө чакырды. Транспорт салыгын төлөөнүн мөөнөтү 1 сентябрда аяктаган. Мыйзамга ылайык салык төкпөгөн жарандарга 1000 сом, ишканаларга 5000 сом айып пул салынат. Кыргызстанда миллиондон ашык машина катталган. Өзбекстандын Самарканд шаарында 14 сентябрда башталган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлду. Кыргызстандын президентинин администрациясы кабарлагандай, темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтчү тилкеси тууралуу макулдашуу документине Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев, Өзбекстандын транспорт министри Илхом Махкамов жана Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хэ Лифен кол койду. Ага ылайык жол тилкеси Тору-Карт, Арпа, Махмал, Жалал-Абад багыты менен өтөт. Расмий маалыматта кабарлангандай, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Кыргызстан үчүн маанилүү долбоор экени, бул темир жол коридору Кыргызстанга түштүк-чыгыш, Батыш Азия, жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө чыгууга жол ачат. Бул долбоор 3 өлкөнүн темир жолдорун кошуп, андан ары Перс булуңун Иран, Түркия аркылуу Европага чейинки эл аралык темир жол тармагына туташтырууну көздөгөн эң ири долбоор экени айтылып келет.
Жогорку кеңештин депутаттарынын маянасы 50%га чейин жогорулап, депутаттык фонддон ар кандай чыгымдары үчүн алуучу каражаты дагы 2 эсе көтөрүлөт экен. Бул маселени эл өкүлдөрү жабык жыйында карап чечим кабыл алышкан. Мындан сырткары парламенттеги аял депутаттарга кызматтык унаалар кайрадан бериле турган болуптур. Маянанын көтөрүлөрү тууралуу айрым депутаттардын кабары жок болсо, кээ бирлер айлык качан, канчага көтөрүлөрү азырынча белгисиз экендигин айтышты. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Каныкей Бозгонова билип келди. Өткөн аптада Жогорку кеңештин депутаттары кызматтык колдонуудагы купуя документтер келип түштү деген негизде жабык жыйын өткөргөн. Анда айлык маянаны жана депутаттык фонддон бөлүнүүчү каражатты көтөрүү маселеси каралып, регламентке киргизүү боюнча токтом кабыл алынганы айтылды. Мындай чечим президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүү жөнүндөгү жарлыгынын негизинде кабыл алыныптыр. Бул туура кадам болду деп эсептейт эл өкүлдөрү. Анткени азыркыдай кымбатчылык заманда жашоо шарт бир топ кыйындаганын айтууда. Жашоо шартка ылайыктуу айлык көтөрүлгөн бул туура эле. Айлык көтөргүчү бизден тышкары деле мамлекеттик бюджеттик сферада иштегендердин баарын бир жагынан ичибизден сүйүнүп атабыз баарыбыздан, бирок экинчи жагынан бир жарым жылдын ичинде азык тамак аштар баары кымбаттап кетти. Анан автоматикалык түрүндө элге көрсөткөн кызмат да көтөрүлүп кетти. Мен алыска барбайм, өзүмдүн чарбамда эгерде өткөн жылы 2500 сомго жерде айдатылган болсом, быйыл 3500 сомго айдап атам да. 1000 сомго кымбаттап кетти да. Ошондой эле башка кызматтар кымбаттап кетти. Демек, байып кеткен жерибиз жок. Турмуш бир аз жакшыраак болот, маселе жок ал жерде. Бирок топтой турган, кампага сала турган, банкка сала турган акча жок андай. Эске салсак, парламенттин 6-чакырылышында айрым саясий партиялардын демилгеси менен депутаттар өздөрүнүн артыкчылыктарынан, кызматтык үй унаадан баш тартып, бир топ кызматкерлерин дагы кыскартышкан. Бул кээ бир саясатчылардын популисттик кадамы болгон деген эл өкүлү Улукбек Ормонов аймактарды кыдырып, эл менен жолугушуу үчүн азыр депутаттык фонддон бөлүнгөн акча жетпей жатканын айтууда. Анын маалыматында эми алардын эмгек акысы 50%га чейин, ал эми депутаттык фонддон бөлүнүүчү каражат 2 эсе. Тактап айтканда, мурда 40 000 сом болсо, эми 80 000 сом болот экен. Депутаттын негизги бир функциясынын бири бул эл менен тыгыз иштөө. Ошого бөгөт коюлуп калган. Себеби мурда мына бизде өзгөчө алыска региондорго баруу үчүн самолет менен барганда ошол самолет жогорку кеңеш эсебинен болчу. Анын баардыгын жокко чыгарып, чөнтөгүнөн төлөп калышкан. Аны кийин кантип оңдойбуз деп, анан кийин атайын фонд бөлүнгөн. Плойт, кагаз, ручка, эчтеке баардыгын баарын өздөрү алып калган да. Фонд бөлүнгөн болчу, ошол фондду азыр ошол фондда көтөрүлдү. И кызмат акы да көтөрүлдү. Себеби буга чейинки биз ушул жогорку кеңештин өзүнүн кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлгөндө мындай бир парадокс болуп калды. Жогорку кеңеш кызматкерлери депутаттан көп ала баштады айлыкты. Ошондуктан азыр ошонун баардыгы жөнгө салынды. Ойлойм, мындан эч кандай бир ызы чуу жарата турган маселе жок. 40-50% көтөрүлдү окшойт. Мен азыр так айта албайм. Эми так эсебин чыгарганда көрүнөт да. Фонд 2 эсеге көтөрүлдү. Маянанын жана ар кандай чыгымдар үчүн каражаттын көтөрүлүшү депутаттардын өз ишин толук кандуу аткарылышына шарт түзөт. Бүгүн буга муктаждык бар, дейт Султанбай Ажигитов. Бирок маселени парламент өз алдынча чече албай турганын билдирди. Жалпы эле жогорку кеңештин ишинин сапатыга түздөн түз жакшы таасирин тийгизет да. Ошондуктан бул көтөрүшү туура эле, но бирок бүгүнкү күндө сөз менен эле болуп атат. Азыр мына көтөрүшү, видимо, сентябрдан деп ататтар. Значит, октябрда айлыкты алганда көрөбүз да кандай деп. Анан кийин бул жерген мындай да управ делами жогорку кеңешти немеге өткөрүп бербедик, аткаруу бийлигине. Мындайча айтканда, азыр биз өзүбүз эле мындай көтөрүп алганга эч кандай биздин мүмкүнчүлүгүбүз илгери өзүбүз эле постановлениябыздын, өзүбүздүн чечимдери менен көтөрүп алчубуз да. А бүгүнкү күндө андай эмес. Ал жалпы президенттин жарлыгынын негизинде болот да. Жалпы эле президенттин жанагы жүргүзүп аткан саясаты боюнча болот. Вот ошондуктан азыр инфляция жүрүп атат, бүт бардыгын көтөргөн абдан туура. Ошондуктан биз деле мына эң акыркы кезекте көтөрүп атпайбыз биздикине. Анан мен ага мисалы каршы эмесмин, мен ойлойм ал туура деп.
2021 жылы депутат Дастан Бекешев республикалык бюджеттин жыл сайын олчойгон дефицит менен кабыл алынып жаткандыгына байланыштуу мамлекеттик казынага жоопкер бийлик жетекчилеринин, анын ичинде депутаттардын айлыгын жашоо минимуму менен теңдөө жөнүндө мыйзам демилгелеген. Азыр эл өкүлү ал оюнан кайткандай. Майана канчага жогорулайт кабарым жок, бирок башка кызматкерлерден аз айлык алып атабыз дейт ал. Талкуудо болгон эмесмин, менде так маалымат жок. Бирок фонд боюнча мен азыр управитель президент менен сүйлөшсөм, алар айтып атышат, да чечим бар, бирок чындыгында азыр көтөрүү боюнча кичине айтканына эртерээк, себеби каражат жактан кичине проблема болушу мүмкүн деп атышат. Ошондуктан азыр бул толук чечиле элек. Кача токтом кабыл алынды. Айлыктар боюнча мага дагы эле өзүмө дагы так маалыматты берген жок. Себеби мага дагы кызык болуп атат. Канча көтөрүлдү вообще. Себеби бизде негизи президенттин указы бар. Bir жыл мурун президент 25 000 сом ушундай өлчөмдү чыгарып берди депутаттарга. Биздин помощниктер, ачык эле айтсам, азыркы айга чейин көбүрөөк даже акчаны алып атышат бизден. Депутаттардын айлыгын көтөрүү маселеси дароо коомдун сынына кабылып, түрдүү пикирлер айтылууда. Маселен, активист Атай Бейшенбек бул кадамды алдын алып ойлонулбаган иш-аракет деп эсептейт. Жогорку Кеңештин депутаттары өзлөрүнүн айлыгын жана ошондой эле жеке фонддун чыгашаларын көбөйтөрдөн мурун өзлөрү мыйзам чыгаруучу орган катары бир ойлонуш болмок. 2022 жылдын бюджетине ошол каражаттар каралды беле? Эгерде ал каражатты мисалы үчүн Жогорку Кеңештин аппараты бербейт, баары бир финанс министрлиги бөлүп берет. Алар кайсыл жерден табыш керек? Демек, депутаттардын айлыгын жана фонддун чыгашасын жабыш үчүн финанс министрлиги башка жердеги чыгымдарды кыскартышы керек. Кайсы чыгымдарды кыскартышы керек? Бул жерден менимче өтө ойлонулбаган, жеке өз көз караштарын баягы ишке ашырайын деген пландары да. Бирок мунун өзлөрү мыйзам чыгаруучу орган катары негедир ойлонулбай жасап коюшту кадамынчы. Мындан сырткары жабык жыйында парламенттеги 18 аял депутатка кызматтык унааларды кайтарып берүү боюнча дагы маселе каралып, эл өкүлдөрү макулдук берип, бирок бул боюнча атайын чечим кабыл алынбаптыр. Эскерте кетсек, былтыр мамлекет башчынын чыгымдарды кыскартуу тууралуу жарлыгында Жогорку Кеңештин төрагасы 30 000, орун басарлары 27 000, фракция лидерлери менен тармактык комитеттердин төрагалары 26 000, депутаттар 25 000 сом алары көрсөтүлгөн. Ошондой эле эмгек кодексине ылайык алардын иш тажрыйбасына, класстык чинине карап дагы кошумча каражат төлөнөт. Биз бул маселени күн тартипке койгонбуз. Комитетте карап чыккандан кийин чечим кабыл алалы деп чечим. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, НТВ. Бүгін Ордо калаада дүйнөгө белгилүү окумуштуулар, бизнес коомчулуктун өкүлдөрү, чыгармачыл интеллигенция, эл аралык билим берүү уюмдары окуу жайлардын катышуусунда Экспо 2022 эл аралык билим берүү көргөзмөсү болуп өттү. Көргөзмөгө 60тан ашуун өлкөнүн алдыңкы университеттеринин 100 ректору катышты. Ректорлордун дүйнөлүк форумунун алкагында уюштурулган иш-чара туурасында Тазагүл Эмилбекова айтып берет. Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын жетишкендиктерин даңазалаган Экспо 2022 эл аралык билим берүү көргөзмөсүнө 60тан ашуун өлкөнүн алдыңкы университеттеринин 100 ректору катышты. Иш-чара Кыргызстандагы билим берүү жана карьера деп аталган видео роликтин интерактивдүү демонстрациясы менен башталып, өлкөнүн алдыңкы 30 окуу жайынын экспозициясы тартууланды. Ири масштабдуу көргөзмөгө мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов да катышты. Мамлекет катчы минтип билим берүү, илим изилдөө багытындагы жаңы тармактардын жолугушуп, пикир алмашуусу Кыргызстандын билим берүү тармагына чоң мүмкүнчүлүк түзөрүн айтат. Орта Азия өлкөлөрүндө акыркы 10 жылдыкта билимге, илимге жана анын жаңы методикалык ыкмаларын студенттер арасында, окутуучулар арасында таркатуу жагында чоң мүмкүнчүлүктөрдүн түзүлүшүнө мамлекет тарабынан кабыл алынып жаткан бир катар мыйзамдар, bir qatar өкмөт тарабынан кабылып жаткан токтомдор, bir qatar президент Садыр Нуркожоев Жапаровдун указдары билим жаатындагы өзгөчө ушул тарапка билимге, илимге чоң маани берип атканыбызды айгинелеп турат. Инновациялык экосистемалардын жогорку окуу жайларындагы ролун,
Студенттердин жана мугалимдердин колунан жаралган инновациялык ойлоп табууларды бир жерге чогулткан көргөзмөдө арт зона, этно зона, бизнес жана студенттик стартап зоналары көрсөтүлдү. Bunun бүтүшүнүн аягында университеттер менен четтен келген университет, алдыңкы университеттер менен Кыргызстандагы университеттер келишим түзүшөт. Бул келишимдин негизинде университеттердин мугалимдери, жетекчилери, профессорлор, студенттери, бүтүрүүчүлөрү башка алдыңкы топ университеттерге барып стажировкадан өтүүгө, дүйнөлүк компанияларга ишке орношууга, мындайча айтканда конкурентно способный болууга чоң жол ачылат. Мындан сырткары бирдиктүү илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт, стажировкалар жүргүзүлөт. Мындан сырткары бул жалаң эле университеттер үчүн эмес, бул Кыргыз мамлекети үчүн зор мааниге ээ. Күн өткөн сайын учурдагы салттуу билим берүү өз актуалдуулугун жоготуп баратат. Ошондуктан жаркын келечек үчүн илим, билим жааты инновациялык ачылыштарга суусап турат. Бүтүндөй дүйнө бүгүнкү күнү илим билимсиз өнүгүү жок экендигине ынанып турган кез. Мына ошондой учурда биздин Кыргыз Республикасында президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен, ал кишинин колдоосу менен илим жана билим министрлигинин жетекчилигинде уюштуруусунда бүгүн мына ошол биздин республикада чоң бир илим жана билимдин майрамы болуп турат. Мен ушул майрамда баарыңыздарга ушул инновациялык жаңылыктарды, дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктардан четтеп калбай, мына бүгүн ошол өзүбүздүн республикадагы илим билим жаатындагы жарманкеде бүт өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү, биздин интеллектуалдардын, биздин мына студенттерибиздин, биздин илим постторубуздун жаңылыктарын мына жалпы журтка көрсөтүү жарманкесине биз да күбө болуп турабыз. Көргөзмөнүн соңунда билим берүү мекемелери жана эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, билим берүү, илимий жана бизнес чөйрөсүнүн ортосундагы келишимдерге кол коюлду. Саамалыкка Орусия, АКШ, Улуу Британия, Германия, Түштүк Корея, Бириккен Араб Эмирлиги, Түркия сыяктуу бир катар өнүккөн өлкөлөрдүн дүйнөгө белгилүү окумуштуулары, бизнес коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Тазагүл Эмилбекова, Ильяс Токпаев, Нью ТВ. Парламентте мугалимдерди мазактаган окуучулардын ата-энелерине айып салуу мыйзам долбоору артка кайтарылды. Аталган демилге бүгүн экинчи окууда каралган. Депутаттардын көпчүлүгү буга каршы чыгып, бала менен мугалимдин ортосунда ажырым пайда болот деген пикирин билдиришти. Акчасы бар ата-энелер айып пулду төлөй алса, жакыр жашагандар басынып калышы мүмкүндүгүн белгилешти. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев айып салуу сот аркылуу чечилип, эгер төлөбөй койсо, сот аткаруучулар өндүрөрүн айтты. Долбоорду демилгелеген Мирлан Самыйкожо 3-чү окууда айып пулду алып салып, ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүүнү кароого макул болду. Андыктан бүгүн колдоп берүүнү суранды, бирок депутаттар экинчи окуудан өткөрбөй кайра оңдоп түзөө үчүн документти артка кайтарууну чечишти. Эми кезек спорт жаңылыктарында. Кыргыз желегин желберетип, кыргыз күрөшүнүн тарыхында жаңы барак ачкан. Дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү жана катышуучулар Бишкекке учуп келди. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасын жана машыктыруучуларды Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, балбандардын туугандары жана күйөрмандары салтанаттуу тосуп алышты. Спорт сүйүүчүлөрдү сүйүндүргөн кабар туурасында кийинки материалда. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы дүйнө биринчилиги өткөн Сербиядан бүгүн таңда кайтып келишти. Акчол Махмудов менен Жоламан Шаршембеков алтын алып, дүйнө чемпиондору аталса, Амантур Исмаилов коло медаль алып, кыргызстандыктарды кубантышты. Балбандарды эл Манас аэропортунан чоң салтанат менен тосуп алды. Грек-рим күрөшүнүн Кыргызстан буга чейин алтын медаль ала элек болчу. Акчол Махмудов дүйнөгө кыргыз күрөш мектеби эмнеге жөндөмдүү экенин көрсөткүсү келгенин жана максатына жеткенин жашырган жок. Бүгүнкү күндө бизде психолог деген нерсе жок, бирок Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө бизде массажист, врачтарыбыз бар. Биздин агайларыбыз психологдун ордуна бүгүнкү күндө психолог да болот, тренер да болот, башкасы да болот. Ошон үчүн учурдан пайдаланып, биздин агайларыбызга, врачтарыбызга, массажисттерге бүт ушул жеңишке себепкер болгон жана мен ата-энем, туугандарым, жакындарым баарына рахмат айтам.
Ал эми дүйнө чемпиону аталган дагы бир спортчу Жоламан Шаршембеков эң оболу жеке машыктыруучусу Хаким Махмудовго ыраазычылыгын билдирди. Балбан алтынга жетүү оңой болбогонун, Акчол Махмудовдун жеңиши ага дем күч бергенин белгиледи. Оңой утуш үчүн мага ушундай күч берип койду. Ошондуктан биринчиден чексиз Аллахка шүгүр келтирем. Жана бул чемпионат мирага биз абдан жакшы дайындандык десек болот. Өзүбүздүн командабыз менен, өзүбүздүн личный тренерлерибиз менен бардыгы менен жакшы дайындандык десек болот. Чоң рахмат. Кыргыз күрөшүнүн тарыхында жаңы барак ачылды. Дүйнө чемпионатына катышкан балбандарды салтанаттуу тосуп алуу Азамине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Среди 7 миллиардов Мен жалпы мекендештерди балбандарыбыздын жеңиши менен куттуктайм. Дүйнөнүн 7 миллиард элинин арасында кыргыздар эң күчтүү, өлкөбүз чемпиондорубуз менен сыймыктанат. Грек-Рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын курама командасынын спортчуларына жана машыктыруучулар курамына Кыргыз Республикасынын президентинин саламын жолдойм. Бул эгемендүү өлкөбүз үчүн чоң жеңиш жана жетишкендик. Грек-Рим күрөшү боюнча Кыргызстандын капчыгына түшкөн алтындар өлкө тарыхында алгачкысы болуп саналат. Күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 18 сентябрга чейин уланат. Алдыда эркин күрөштөн таймаштар бар. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.